Бүгін Баткен мамлекеттик университетинин жыйындар залында билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Борбордук комитетинин адистеринин жана эксперттеринин Баткен облусундагы билим берүү кызматкерлери менен жолугушуусу болуп өттү. Ага мектеп жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин бала бакчалардын директорлору, профсоюз өкүлдөрү катышты. Кененирээк кийинки сюжетте кеп болот. Баткен мамлекеттик университетинин 28 апрель эмгек укугун коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнү катары белгиленет. Мындан улам бул жылы Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Борбордук комитети тарабынан 28 апрелден 28 майга чейин эмгек укуктарын коргоонун 1 айлыгы жарыяланды. Анын алкагында түзүлгөн эмгек укуктары кербенинин бүгүн Баткен облусунун билим берүү кызматкерлери менен алгачкы жолугушуусу болуп өттү. Жерлерде ушул билим берүү кызматкерлеринин, мугалимдердин, кызматкерлердин укуктарын коргоо, эмгек укуктарын коргоо, алардын коопсуздугунун сакталышына иш берүүчүлөр камсыз кылып аткандыгы тууралуу, алардын укуктары жөнүндө ушул боюнча семинарларды өтүп, лекцияларды өтөлүп, бүт кыдырып жүрөбүз. Бүгүн ушул Баткенге келгенбиз. Иш чаранын жүрүшүндө Борбордон келген Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Борбордук комитети аппарат жетекчи, башкы укуктук техникалык инспектору Бедил Кадыркулов жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин окутуучусу юридика илиминин кандидаты Гүлназ Качкын кызы эмгек келишим жана укуктары жөнүндө окутушту. Демек, эмгек мыйзамдарында, жамааттык келишимдерде, макулдашууларда, эмгек келишимдеринде каралган эмгек шарттарын иш берүүчү камсыз кылган учурда ички эмгек тартибине баш ийүү менен кызматкердин акыга эмгектик иш милдеттерди белгилүү бир адистик, кесип же кызмат боюнча иш жеке аткарышы тууралуу мамиле. Эмгек укуктарынын кербени деген уюштурулуп, жолугушуу болуп атат. Бул жолугушууга мектептин директорлору жана баштапкы уюмдун төрагалары катышууда. Негизги максаты жерлерде эмгек уюмдарында камды корголот, эмгекти коргоо мыйзамдары кандай аткарылып атат, жумушка алууда, жумуштан бошотууда, эмгек өргүүгө чыгууда, төрөт боюнча эмгек кантип төлөнөт, ушулар боюнча кеңири маалыматтар берилет жана суроо жооптор болот. Жолугушууга мектеп жана бала бакчалардын директорлору, профсоюздун мүчөлөрү болуп, жалпы 130 мугалим катышты. Алардын ичинен Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Улукбек Жээнмуратов да билим берүү кызматкерлерин жетектеп келген. Бүгүн өзүңүздөр билесиздер, улам заман, технология өнүккөн заманда мугалим маалыматтан артта калбаш керек да. Себеби мугалим окуучуларга билим бергендиктен ар кандай маалыматтык билими жогору болуш керек да. Анан улам эле мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип атат, кодекстерге өзгөртүүлөр киргизип атат. Мына ошол жаңылыктарды бүгүн биз ушул жерден алсак, барып туруп жалпы ушул мектептин директорлоруна, профсоюз комитетинин төрагаларына бул боюнча маалымат берилип, анан жалпы билим берүү кызматкерлерине жеткирилсе, мен ойлойм жемиштүү болот. Белгилей кетсек, эмгек укуктары кербени өлкөдө алгачкы ирет уюштурулууда. Анын алкагында жалпы республика боюнча билим берүү кызматкерлери үчүн окутуулар өтөт. Айбегим Набиева, Расул Акматов. Мекенчиликти, адилеттүүлүк,